Таңкы саат 6. Баткен шаарынын тазалыгы үчүн күрөшкөн адистер ишке киришти. Булар шаардыктар ойгонгуча калааны тазалаганга жетишиш керек. Баткен шаарынын тазалык ишканасында болгону 10 адам эмгектенет. Алардын арасынан 5-өө шаардагы таштандыларды жүктөөчүлөр. Бир күндө 2 техника жана 4 таштанды чогултуучу кызматкер иштейт. Биринчи топ шаар ичине болсо дагы бирөөсү айылдарга, чөлкөм аймактарга кызмат көрсөтөт. Нурсултан Рахим уулунун тазалыкта эмгектенгенине 1 жыл болду. Ал күндө эртең саат 6-дан түшкү саат 3-кө чейин дем алышсыз шаардын тазалыгын карайт. Şu ысык суукка карабай биз ишке өтөбүз биз. Ал эми Парча Бүбү Камилова Баткен шаардык тазалык ишканасында тазалоочу болуп эмгектенгенине 6 жыл болду. Ал күн сайын эртең саат 8-ден кечки 5-ке чейин өзүнө бөлүнгөн шаардын көчөлөрүн тазалайт. Анын айтымында шаарды 2 эле кызматчы шыпырат. Ар көчөгө кирип иштейбиз. Канча центральный көчөлөр болсо, анан мына домдордун аркаларыны кече тазалайбыз. Биз ушинтип көчөлөрдү шыпырып, тазалап капка салып коебуз. Грузчик балдарыбыз келип жүктөп кетишет, машинага салып. Шаардагы таштандыны техникага жүктөгөн соң ал атайын шаардын четинде жайгашкан таштанды таштоочу жайга жеткирилет. Абдумалик Мизамидинов учурда 54 жашта. Ал бул жумушта бир нече жылдан бери иштеп келет. Ал күнүнө 2 же 3 жолу таштанды таштоочу жайга каттайт. Бир унага 3 тонна таштанды батса, күнүнө 9 тоннага чейин таштанды ташыйт. Анан биздин эл мындай түшүнбөстүк кылабы же акчасын алганыңдан кийин жыясында дегенде кылабы. Алып келип ушу урнага таштабайт да. Урна пустой, бир жарым болуп тура берет. Жок дегенде 2-3 урна турат бир эмедечи, точкада. Ошол урнага таштабай алып келип эмеге тышкада таштап коет. Анан рабочулар колдор менен жийип, лопаталар менен урнага салып анан жийип кетебиз. Баткен шаарында жалпы жонунан 6 квартал бар. Анын бардыгында 60 таштанды таштоочу урналар жайгашкан. Учурда тазалык ишканасында булардын иретке келтирүү үчүн кызматкерлер жетишсиз. Азыркы күндө Баткен шаарынын тазалоо үчүн бир гана тазалык ишканасынын кызматкерлери жетишсиз. Коомчулук дагы жардам бериш керек. Тазалык качан гана коомчулук жардам бергенде Баткен шаар таза болот. Бирок ошого карабастан тазалык ишканасы шаардын тазалыгы үчүн болгон күч аракетин жумшап келишет. Шаар тазалыгы жеке эле адистерден эмес, шаар тургундарынан да көз каранды. Кудайберди Дүйшаев, Салам Медиа, Баткен.